7 октябрь, 7-8 ноябрда, анан 7 апрелде, андан кайсыны 23 февраль. 23 февраль, 7-8 ноябрь, анан 7 апрель жумуш күнү болот, бирок майрам күнү деп эмгек мыйзамында калат. Эми башка майрамдарды деле ошого алып келсек болбойбу, көбүрөөк. Мисалы үчүн азыр мына 8 мартта деле иш эми бул 100 жыл мурда эле белгиленип калган, эми аны кайра эле эмне кыла бербей, мейли майрамдагандар майрамдай берсин, бирок жумуш иштегендер деле иштей берсин да. Бул эми международный майрам болуп калган экен. Өзү биз ушул эмгек кодексин иштеп чыкканда караганда Кыргызстан боюнча 23-жылы ошол жанагы майрамдардын баарын эсептегенде 28-30 күнгө чейин болуп калат экен, бир жылдачы. Ал эми ошол эле убакта Россия Федерациясында 39 күн экен, эс алуу Казакстанда 25 күн экен. Анан ошол эмгекти сарамжалды колдонуу боюнча ошол 23 февралда ошол эле 7-8 ноябрда жанагы январский жана майский каникулга жылдырылды ошол күндөрү. Так эле жылыга биз балдарга да ылайыктуу болсун деп, иштегендерге да ылайыктуу болсун деп бир жылда жылдырып атпайбызбы? Бир жылдын ичинде кайсы майрамдар суббота, воскресеньеге же башкандай күндөргө болгондо непрерывно эс алуу үчүн атайын жылдырып жүрөт да. Ошону биз кайра жылыга токтомду бекитпей эле мыйзамга эле жазып койдук. Мен түшүндүм сизди, мыйзамда эле бекитип коюлуп атасыз. Эми азыр ошону экинчи окууга келгенде балким сунуштарыбызды берели, бир карап көрөбүз. Карап көрсөңүз. Анан дагы бир маселе, азыр өзүңүз токтоп кеттиңиз. Кээ бир майрамдарда көпчүлүк мамлекеттерде мына Россияда 39 күндө атасыз, Казакстанда 25 күн, а бизде 30 күн болуп атат. Туурабы? Азыр долбоор боюнча 21 күн. 21 күн болот. Андан тышкары дагы 2 айт, Курман айт менен Орозо айт калат. Орозо айт бир күн болот, Курман айт 3 күн да. Анда 3 күн деп белгилейбизби же бир күн элеби? Бир күн. Ошол эгерде мындай туура келе турган болсо, анда Курман айтка мен мусулмандар 90% мамлекетибизде жашап аткандан кийин биз эми 3 күн болсо Курман айтка 3 күн беришибиз керек. Карап көрөлү. Бул сунуш да сиздерге. Министрлик кабинети менен карап көрөлү. Макул. Мыйзамыңыздарды колдоп беребиз. Рахмат.